Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу радиочулар, Парламент радиосу күндүн тартибинде программасы менен болду. Бүгүн жогорку кеңеште күз-кыш мезгилине карата даярдык жүрүшү маселеси каралып жатат. Андыктан бул багытта маалымат алуу үчүн студияга чакырып жаткан мейманыбыз жогорку кеңеш депутаты, жогорку кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитетинин төрагасынын орун басары Нурбек Алимбеков. Ошондой эле бул уктуруунун дагы бир мейманы Кыргыз Республикасынын айыл чарба министри Аскарбек Жаныбеков. Студияда саламатсыздарбы, кош келиңиздер. Мына Нурбек Караевич, сиз койгон суроодо бир жакшы жаңылыкты кулагым чалып калды. Бул өзүбүздүн өндүрүш жолго түшүп, электр мамаларынын бетон үлгүсүн чыгарууда мындай атаандаштыкка кичине туруштук бере алат окшойбуз. Бул багыттан жаңылык катары сөздү баштап берсеңиз. Рахмат. Бүгүн ушул жыйындын жүрүшүндө ушул элдин көйгөйлөрүн, бизге кайрылган өзүнүн округдагы шайлоочуларыбыздын суроолорун бердик. Ошолордун бири ушул бетон мамычаларын азыркы күндө биз алмаштырып үлгүрбөй атабыз. Союз убагынан калган карагай мамычалар бүгүнкү күндө ошол өчүрүүлөргө, авариялык бузулууларга тоскоолдук болуп атат да. Бүгүнкү жыйында ошол боюнча суроо берилип, энергетика министри буюрса келе жаткан жылы ушул бетон мамычаларын чыгарган заводду өзүбүз курабыз деп айтып өттү. Чынында эми өзүбүздө цемент ашыгы менен бар, бизден экспорттолот цемент, башка кичинекей эле арматура кетет. Бул нерсени өзүбүз жасабасак болбойт. Учурдун мезгилдин учуру как раз жасай турган. Анан башка айыл чарбасына керектүү тамчылатып сугаруу системасы менен бактар тигилип атат. Ошолорго дагы бетон мамычалар көп колдонулуп атат да. Биз ошону Алматыдан ташып келип атабыз. Бир бетон мамычаны 2500 сомдон ошол Алматыдан бул жака ташып келип атабыз. Бул деген мындай уят иш да. Ошол эле размерлерди берсек, ошол эле бетон региондорго курабыз дешти. Ошолор чыгарса, бул жакшы болмок да. Ошол бир жакшы жаңылык болду. Негизинен өкмөттүн кышка даярдыгы канааттандырарлык деп мен ойлойм. Бардык суроолорума жооп алдым. Буюрса көмүр, газ, битум, мазут дегендер бар эле. Жетиштүү деп, көлөмдө деп жоопторун беришти. Демек, калк тынчсызданбай койсо болот, э? Тынчсызданбай койсо болот, бирок ушул авариялык кээде баягы экспорттолуу, импорттолуучу электр энергия өзгүлтүүгө учурап калса, анда бир аз өчүрүүлөр болот деп айтты. Анын бетин аргылсын, аман эсен кыштан чыгып алайлы. Мына ушул кыш-күз мезгилине карата даярдыктын жүрүшүндө бир гана электр энергетика жылуулук системасы эмес, ошондой эле тоют азыктарынын камдалышы боюнча да маселе көтөрүлдү. Бул багытта депутат мисалы Шайлообек Атазов жайыттардын деградациясына чейин маселени бир эмес бир канча жолу көтөрүп атат да. Сиз айтып берсеңиз, Жаныбек мырза. Шайлообек Карабекович туура маселени көтөрүп атат. Чынында эле Кыргызстандагы болгон жайыттар 9 миллион 34 миң гектар жер, ошонун ичинде деградацияга дуушар болгон абдан көп баянаттарыбыз бар. Бул эми акыркы эгемендүүлүк жылдарындагы жайыттарга болгон биздин баягы жетишерлик деңгээлде көңүл бурулбагандан жыйынтыгы. Мына ошол деградация болуп аткан жайыттарды оңдоо максатында мына быйыл биринчи жолу биз жайыттарга үрөөн себеп баштадык. Себеби деградация болгон жерлерди жайыттарды оңдоо максатында. Ошондой эле акыркы жылдарда биздин Кыргызстанда 1 килограмм жайыт өсүмдүктөрүнүн үрөөндөрү өстүрүлбөй калган. Мына ошол былтыр сепкенбиз 30 гектар жер, быйыл 300 гектар жерге ошол үрөөнү өндүрүү үчүн аянттарды себеп баштадык. Мына ушундай иштер башталды. Албетте бул деградацияга каршы күрөш 1 жыл, 2 жылдын жумушу эмес, бир топ убакытка барат. Бирок негизи президентибиздин тапшырмасы менен бул иш мындай абдан жогорку деңгээлде башталды десем жаңылышпайм. Эл мындай тоют маселесинен мындай кабатыр болушка негиз жокпу? Эми быйылкы жыл башка мамлекеттердегидей эле Кыргызстанда дагы жаздын сууктугу, муздактыгы менен, жайындагы суунун жетишсиздиги менен ушундай бир катаалыраак шарттар быйылкы жылда алып өттүк. Бирок көлөмү менен эсептегенде биз ошо былтыркы жылдагы толук камсыз болгон көлөм 3 миллион 724 миң тонна эле. Быйыл ошол 1 сентябрга 81% камсыз кылып атабыз. Жылдын жыйынтыгы ошол бир 20-17-20% дефицит менен чыгабыз.
бирок мындай кооптонууга эч кандай негиз жок. Биринчиден өкмөт министрлер кабинети кандай чечимдер кабыл алды. Кыргызстанда өндүрүлгөн тоюттун барлык түрлөрүн тышка чыгарганга бөгөт коюлду, чектөө коюлду. Биринчиден, экинчиден ошол четтен алынып келинген тоюттун барлык түрлөрүнө баягы кошумча нарса салыгынан ажыратылды. Ошол менен 12%га жеңилдик болду. Bunday görünüş 21-жылда болгон, ушундай кыйын катал шарт болгон. Анда да жакшы чыкканбыз, быйыл дагы кооптонууга эч кандай негиз жок деп эсептейм. Нурбек Кариевич белгилеп кетпеди, кала берсе тамчылатып сугаруу ишинде дагы бетонду сырттан алып келип аткан көрүнүштөр бар экен деп сиздер кантип элеңиздер айыл чарбасында ирригация системасын жөнгө салууда? Ирригация системасын жөнгө салууда эми бизде бетон лотоктор пайдаланылат. Анан баягы Г-образный блоктор пайдаланат, жана бетон өзү пайдаланат. Ошонун баары импортпу? Жок, алар Кыргызстандын ичинде чыгат, себеби алар чоң размерде болот, аны импорттоп сатып келүү кыйыныраак. Биздеги өзүнүн бетон заводдорунан чыгат алар. Ошол эле учурда Айыл чарба министрлигине тиешелүү айтылган сын пикир дейбизби? Депутат кайра эле Шайлообек Атазов койду го суроону. Мисалы, Айыл чарба министрлигине каралган бюджет дээрлик бир 6 миллион тегерегинде болсо, ал эми спорт маданиятка ошонун 2ден 3төн кала берсе 3төн 1 бөлүгү бөлүнөт. Бирок сиздерде жылыш негедир аларга салыштырмалуу көп көзгө илине бербей жатат деп. Сынды кабыл алдыңызбы же кандай? Сынды кабыл алабыз. Албетте баары зымга тарткандай болгондон алыспыз. Андай деген ойдон алыспыз биринчиден. Экинчиден эми бул айыл чарбасы абдан чоң тармакта. Бул бир күндө эле же болсо бир жылда эле түп тамырынан бери өзгөртүү иш кыйын. Бирок абдан чоң жумуштарды келечекте көп өзгөртүүлөргө алып келе турган чоң иштерди баштап иш алып барып атабыз. Бул эми жана техниканын камсыз болушу, ошол үйрөн бүгүнкү күндө ирригациядагы жасалып аткан жумуштар, бул ошол Токой чарбасындагы суу жер маселелеринде болгон чоң иштердин баардыгы бул айыл чарбасындагы чоң өзгөрүштөргө азык-түлүк коопсуздугунун камсыздуулугу алып барат. Албетте биздеги айыл чарба министрлигинде болуп аткан каржылоолор жылдан жылга дагы көбөйүш керек, себеби бул тармак абдан чоң каражатты талап кылат. Нурбек Кариевич, сиз айыл чарба боюнча комитетте дагы иштеп аткандан кийин ушул агрардык саясат боюнча комитетте дагы жалпы парламент жыйынында дагы жана талап эттерин ээлеп кеткен 6 гана деп айтылган 6 гана караган жай ушул боюнча дагы маселе көтөрүп келдиңиз эле. Ушуларды жок кылуу тартибинен жыйынтык чыктыбы? Эми азыр механикалык жол менен баштап атат, билгенде да, суу самыр өрөөнүндө. Химия да колдонуп атабыз. Ал боюнча бир аз козголду десек болот, бирок жетишерлик деңгээлде эмес да. Аны катары колдонбойт, эч нерсеге жарабайт. Жок, эч нерсеге жарабайт. Нурбек Кариевичтин маалыматын толуктап коеюн. Бүгүнкү күндө ошол суу самыр өрөөнүндө 18 000 гектар жерге ошол 6 гана карагана өсүмдүк бадалы өсүп атат. Биз 2 жылдан бери ошолорду изилдеп атабыз, кандай кылыш керек экен, ар кандай шарттарда. Мына ошол быйыл жыйынтык чыгып, эмдиги жылга 2000 гектар жердеги караган 6 гананы жок кылууга бардык шарттар даяндадык. Биз мына жаздан баштап ошол 2 айдын ичинде ошол май айынын аягы, июнь айларында ошол ишти алып барабыз. Демек, айтылган сөз иш түрүндө дагы бышыкталып атат деп жыйынтык бул маселени Нурбек Кариевич абдан көп убакыт көтөрдү. Ошол бул кишинин көтөрүп аткан маселелеринин, коюп аткан талаптардын жыйынтыктары десек болот, биздин жасап аткан жумуш. Чоң. Ошол учурда жыйынтыктоочу бир суроо берейин. Мисалы, депутат Динара Ашимова биздин суу ресурстарыбызды товар катары колдонсок кандай болот эле депчи, бирок электр энергетикасына келгенде тартыштык болуп калган учурда жана товардык алмашуулар жүрөбү деген суроолор да көтөрүлбөдүбү? Негизи кандай деп каралат? Мисалы, айыл чарба министрлиги суу запасына жооп бересиздерби же энергетика министрлигинин көзөмөлүндөбү? Жок, ал энергетика министринин көзөмөлүндө, себеби токтогул суу сактагыч жана ушул каскад ошолорго карайт. А сиздер мисалы сууга канча көлөмдө аласыздар, жетиштүү эле болуп атабы бул жагы? Жылдан жылга сугатка алган сууларыбыз көбөйүп атат. 4 миллиард 300 миллион куб суу биз ошол 21-жыл алганбыз. 5 миллиард 400 миллион кубка 22-жылы чыктык. Быйыл андан да көбүрөөк болот деп атабыз. Себеби биз айыл чарба өсүмдүктөрүнө сугатка суу берүүнү көбөйтүп атабыз.
мүмкүнчүлүгүбүз. Билесиздер, былтыр 1 миллиард сом акча бөлүнгөн. Ирригацияны оңдогонго ошонун жыйынтыгы быйыл дагы ошол 1 миллиард сом акча бөлүнүп, каналдар тазаланып, суу жеткизүү мүмкүнчүлүгүбүз көбөйүп атат. Мисалы, мунун жолу кандай? Мисалы, сугатка суу жетиштүү болсо, энергетикага келгенде суу жетеби, жетпейби деген арсар суроо болуп калып атса, анда энергетикадан арткан сууну сугатка жөнөтөбү же суунун сапаты кандай деп бөлүнөт? Биз нарын суусуна дээрлик Кыргызстанда 1,5% алабыз. Сугатка калган суу энергетика тармагына пайдаланат. Мен да ушул жерден кичине кошумчалап кетейин. Бул суу тартыштык негизинде бул чүй чөлкөмүндө болуп атат. Ал Орто Токой суу сактагычы. Ошол жактарга эми азыр келечекте ГЭС курула тургандай пландар болуп атат. Анан мен да кече 2022-жылдын отчетунда да айтып өттүм. Эгер ушул чүй борундагы тоого жакын жайгашкан айылдардын жерлерине бакча тиксек, суу 5 эсе аз үнөмдөлөт экен да, тамчылатып сугаруу менен. Элибиздин экономикалык дарамети да өсөт да. Ошол нерсеге шарт түзгүлөдөп мен кече Айыл чарба министрлигине дагы бир аз сындарды айттым, жол көрсөткөнгө айттым. Ушул биздин жол көрсөткөн күчтүү фермерлерибиз бар бүгүнкү күндө. Жүздөгөн гектарлар бактарын тигип, мындай бар да, уже коркпой элди үгүттөп, ушул тамчылатып сугаруу менен ушул бак чарбачылыгын өнүктүрүп кетсек болот. Ошондо ошол экологиялык дагы баягы жашыл климаттан дагы чалсак болот. Мына ылдый жактагы талааларыбызга суу жетпей калбадыбы? Ошол нерсе дагы чечилмек да. Рахмат, анда атайын студияга келип бергениңиздер үчүн. Урматтуу радиочулар, Парламент радиосунун күндүн тартибинде программасынын бул жолку чыгарылышынын меймандары Жогорку Кеңеш депутаты Нурбек Алимбеков, ошондой эле Айыл чарба министри Аскарбек Жаныбеков болду. Анда күз-кыш мезгилине карата даярдык жүрүшү жалпы айыл чарбасы жана энергетика тармагы менен биргеликте талкууга алынды. Саламатта болуңуздар.